Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз Талас облусуна арналмакчы. Талас облусуна арналган экинчи сабагыбыз. Алгач сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү биздин сабагыбызда Талас облусунун чарбасынын адистешүүсү менен таанышабыз. Өнөр жай тармактарына мүнөздөмө беребиз. Айыл чарбасы менен таанышып, жана транспорттун мүнөздөмөсүн биргеликте бермекчибиз. Анда алгач бүгүнкү темабызды баштаардан мурун өткөн сабагыбызда берилген үй тапшырмаларды биргеликте эстеп алалы. Эгер эсиңерде болсо, тапшырмабыз өткөн сабак боюнча 5 кызыктуу суроо берилген. Ошол суроолордун жообун биргеликте көрөлү. Биринчи суроо: эмне себептен 90-жылдарга чейин Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан Талас облусуна негизинен Казакстандын аймак аркылуу каттачу эле деген суроо болгон. Анда эмесе суроонун жообу албетте бир канча негизги себеп болгон. Алардын биринчиси бүгүнкү күндөгү Бишкек Талас Тараз жолунун курулушунун бүтө электиги болчу. Эгер эсиңерде болсо, Кыргыз ала тоосу менен Талас ала тоосунун кесилишиндеги Ак суу тоосундагы өтмөк ашуусунун курулушу ачылышы бүтө элек мезгили болчу. Жана албетте дагы бир себеп катары ушуну белгилесек болот. Ал мезгилдеги Советтер Союзу деген өлкөнүн дагы эле өкүм сүрүшү болчу. Экинчи сурообуз бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгар укуктуу өкүлүнүн же болбосо губернатордун аты жөнү ким деген суроо болчу. Анын жообу Мураталиев Марат Молдонович. Үчүнчү суроо бул Киров суу сактагычы жөнүндө болчу. Киров суу сактагычында электр энергия бүгүнкү күндө өндүрүлөбү деген суроо болчу. Жооп: бүгүнкү күндө Киров суу сактагычы Кыргызстандагы ири суу сактагычтардын бирине кирет. Ал жактагы топтолгон суунун эбегейсиз чоң көлөмүнө карабастан, бүгүнкү күндө Киров суу сактагычында электр энергиясы өндүрүлбөйт. Топтолгон суу негизинен сугат максатында гана пайдаланылат. Болгондо дагы өзүңөр картадан көрүп тургандай, Киров суу сактагычы Казакстан менен чек арага жакын болгондуктан, бүгүнкү күндө топтолгон суунун 80%-ын кошуна Казакстандын Жамбыл облусунун дыйкандары колдонот, дагы 20%-ын Кыргызстандын Талас облусунун жашоочулары колдонот. Төртүнчү сурообуз бул Талас облусундагы саны боюнча улуттук курамда экинчи орунда турган Күрт улутундагы жарандар жөнүндө болгон. Алар облуска кайдан, кайсыл жылдары эмне болуп келип калган деген суроо болгон. Жообу: 1937 жана 1944 жылдары Советтер Союзу мезгилинде ошол мезгилдеги Кавказ өлкөлөрүнөн Орто Азия өлкөлөрүнө атайын көчмөн деген макам берилип, Күрт улутундагы көчмөндөр көчүрүлүп, атайын күчтөп көчүрүлүп келген. Ошонун натыйжасында 2000ден ашык калк Кыргызстандын аймагына келип, ар кайсыл Кыргызстандын улуң бурчуна бирок өзүңөр байкагандай, негизинен ушул Талас облусуна жайгашып, отурукташып калышкан. Ал эми өткөн сабактын 5-чи суроосу бул облустун калкынын саны боюнча эң чоң айылы кайсыл деген суроо болчу. Анын жообу албетте бул Кызыл Адыр айылы. Бүгүнкү күндөгү Талас облусунун калкынын саны 13486 кишини түзүп, облустун эң чоң айылы болуп ушул айыл эсептелет. Анда эмесе бүгүнкү темабызга өтөлү. Демек, Талас облусунун чарбасынын адистешүүсүнөн баштайлы. Талас облусунун чарбасынын адистешүүсү Нарын облусуна окшош. Ал агрардык, индустриалдык. Эгер эсиңерде болсо, Нарын облусунун биз силер менен чарбасын карап жатып, мүнөздөмө берип жатып, биз айтканбыз, чарбасынын адистешүүсү негизинен айыл чарбасына басым жасалып калганын негизги себеби албетте бул жаратылыш шарттары, климаттык шарттар жана ошондой эле Кыргызстандагы жалгыз бүгүнкү күндө аймагынын 70%-дан ашыгын кыркка толур ээлеген облус болгондуктан, бул Нарын облусунун чарбасынын адистешүүсү ошондой болуп калганын себеби ошондо дегенбиз. Ал эми Талас облусунуку бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп тургандай,
Талас облусу картада бардыгыбыз билгендей Чүй облусуна кошуна жайгашкан. Салыштырмалуу Талас өрөнү чоң, облустун аймагына чоң аймак дейилет. Бишкек шаары салыштырмалуу жакын жайгашкан. Облустун жалпы аймагы кичинекей, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө облустун чарбасынын адистешүүсү агрардык, башкача айтканда айыл чарбасы басымдуулук кылып калган. Эмне себеп болушу мүмкүн деген суроо бар. Албетте себептер көп, алардын бир канчасы бул жаратылыш шарттары жана калкынын көпчүлүк бөлүгүнүн айылда жашашы жана башка деп санасак болот. Бирок өзүңөр байкагандай мен биринчи негизги себепти суроо түрүндө калтырдым. Себеп дегенде, кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбызда дагы көнүмүш адат болуп калгандай 5 кызыктуу суроо берилет. Ал суроонун биринчиси так ушул негизги себеп. Анда эмесе биринчи суроо. Облустун чарбасынын адистешүүсүнө таасирин тийгизген эң негизги себеп кайсыл болгон? Силердин оюңарча ойлонуп, өткөн биздин сабагыбызды эстеп, буга чейинки болгон жалпы билимиңерди эстеп, география сабагынан Кыргызстандын географиясы боюнча жооп берсеңер. Уланталы. Агрардык индустриалдык адистешүүсү болгонуна карабастан, биз сөзүбүздү өнөр жайына мүнөздөмө менен уланталы. Анда эмесе Талас облусунун өнөр жайы. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы облустардын ичинен өнөр жай продукциясынын бөлүмү боюнча бир канча жылдан бери Талас облусу эң акыркы орунда келатат. Бүгүнкү күндө облуста ишканалардын жалпы саны 250дөн ашык. Ошол 250дөн ашык болгон ишкана бүгүнкү күндө жалпы бир жылдын ичинде статистика комитетинин берген маалыматы боюнча 1.544.300 сомдук өнөр жай продукциясынын көлөмүн чыгарган. Бул көрсөткүч дагы бир жолу айтылайм, Кыргызстандагы эң акыркы көрсөткүч. Анда кайсыл өнөр жай тармактары Талас облусунда бар жана салыштырмалуу өнүккөн десек болот? Булар Тоо-Кен өнөр жайы, өткөн сабагыбызда бир аз сөз кылганбыз. Бул тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайы, жеңил өнөр жайы жана курулуш өнөр жайы. Баса белгилеп кетчү нерсе, өзүңөр чарбалык Талас облусунун картасынан көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Талас облусундагы өнөр жай ишканаларынын дээрлик 70% бүгүнкү күндө облустун борбору болуп эсептелген Талас шаарында жайгашкан. Сөзүбүздү өнөр жайга байланыштуу болгон сөзүбүздү улап, мен бардыгыбыз биз жер үй алтын кени жөнүндө сөз кылалы деп чечтим. Себеп дегенде 2020-жылы жанагы биз айтып кеткен көрсөткүч боюнча, өнөр жай продукциясынын көлөмү боюнча Талас облусу алдыга озуп чыгат деген үмүттөр бар таластыктарда. Себеп дегенде жер үй алтын кени иштөө алдында турат. Анда эмесе ошол жер үй алтын кени эмне болгон кен, ал кандай, каякта жайгашкан, анын жалпы запастары кандай жана иштөө принциптери кандай болот деген видеону кыскача көрүп алалы. Эки миң он бешинчи жылы жер үй кенин иштетүүгө лицензия алуу үчүн 3 компания атсалышып, россиялык инвесторлор жеңип чыгышат да шартка ылайык Кыргызстанда Альянс Алтын компаниясын ачышат. Жалпы инвестициялардын көлөмү азыр 1 миллиард долларга жакындады. Убагында жер үйдүн лицензиясы 100 миллион долларга гана сатылып кетти деп айгайлап чыккандар болгон. Бирок алар Кыргызстанга айыпталган соттук доонун 580 миллион доллары тууралуу кеп кылышкан да эмес. Бул ден азыр айткан оңой. Силер эстесеңер, аукцион конкурсту уюштуруп атканда кандай жер үйдө маселе болчу? Биринчиде мурунку лицензиат, ал международный арбитражга сотко берген. Ошондо Кыргызстанга иск койгон 575 миллион доллар Кыргызстан мага карыз деп ошондо искти берген. Ошон үчүн конкурсту жарыялатканда ошо комиссия конкурстун бир шартын таап койгонда, уткан компания өзү мурунку лицензиат менен чечет.
Мындай, сен утсаң, барып туруп ошо менен сүйлөшөсүңбү, акчаны өзүң төлөп бересиңби, билбейбиз. Бирок ушул соттун иштерин баардыгын өзүң бүтүрөсүң, мойнуна алып, өзүңдүн себебинен бүтүрөсүң деп ошондой шарттар коюлган. Уткан компания $100 миллион алып туруп, канча $100 миллион биз билбейбиз. Бул эми анын иши, ошо соттордун ишин бүтүргөн. Мына биз деген доляга кирсек, биз деле ошондо акча эметпекпиз да. Анда биз деле ошо тиги соттун канча койгон талап, ошондо биз деле пропорционально акча менен жабыш керекпиз да. Туурабы? Кыргызстанда ошондой акча бар беле, ошо тиги соттун жабыкканга? Жок. Анан мынакей эчтеке түшпөйт деген бул туп-туура эмес. Эмне үчүн? Биринчиден салыктар түшөт. Чоңдук боюнча жер үй Кыргызстанда 2-нчи орунда турат. Бул жакта болжол менен 90 тонна алтын жана 10 тонна күмүш бар. Эң татаалуу ак артта калды. Кен иштетүүчү фабрика 2018-жылы салына баштап, азыр объекттин 75% даяр болду. Жер үйдө иш кызуу жүрүп жатат. План боюнча комбинат декабрда ишке кирип, алгачкы алтын куюшмалар 2020-жылдын башында чыгышы керек. 1000 киши жумуш менен камсыздалды. Анын 700-ü таластыктар. Азыр курулуш жана монтаж иштери ЗИФ аймагында өтүүдө. Бул 10 гектарлык жер кен казылып келет дагы майдалагычка түшөт, андан ары конвейерге жана тегирмен деп аталган жабдыктан өтөт дагы негизги корпуска түшөт. Негизги корпустун бийиктиги 28 метр, анын чоңдугун эми элестете бергиле. Фабриканын башкы корпусунда кен майдаланат. Цианид менен аралашып, алтын активдешкен көмүргө сиңет. Алтын иштетүүнүн аталган түрү суунун өтө эле аз сарпталышына шарт түзөт. Гидроциклондор бар, ал жерден как сепараторда иштейт да, ол сепаратордан бөлүнүп участок вышелачивания кетет. Бул чоң чандар, же 5 чан бар ошол жерде. Ошо вышелачивания кирип, уголь менен обогащаться этилет да. Негизи технология боюнча золотон алып чыкканда бул көмүр менен алып чыгабыз деп ошондой чечимге келишкен. Ошондо ал жерден ошо көмүрдү технологический процесске кошуп аралаштырып, андан кийинки участок 320 участок CIP участок дейт. Ал жерден уже деление угольду бөлүп баштайт да. Иштетилген калдык чыпка пресске жөнөтүлүп, ашыкча ымдуулуктан арылат. Фабрикадан чыккан калдыктар кек деп аталат. Анда ымдуулук 20%дан ашпашы керек. Геологдордун арасында бул технология жарым кургак сактоо катары таанымал. Ал үчүн атайы калдык сактоочу жай курулат, анын көрүнүшү чыныгы окшош. Адистердин бизге түшүндүргөнүнө караганда жерди 5 катмар сактайт. Биринчиси жөнөкөй эле топурактан 20 сантиметрлик катмар, кийин геотекстиль, андын үстүндө геомембрана, 4-чү катмар бул геотекстиль жана 5-чи коргоочу катмар бул дагы эле топурак. Ошентип топуракты химикаттар менен булгоо тобокели жоюлат. Гидроизоляциялык 5 катмар калдык сакталган чынынын бардык аянтында төшөлгөн. Ал болжол менен 325 000 чарчы метрге барабар. Көрүнүшүнө караганда бул жер бир чыны же кезек эле окшош. Ал эми материалдарга токтолсок, бул кара түстөгү геомембрана жана азыр жакшылап көрсөтөм. Бул катмар жаңылбасам геотекстиль. Геотекстиль Россияда өндүрүлөт. Геомембрана болсо Австрияда. Синтетикалык материалдардын уникалдык касиеттери айлана чөйрөгө зыянын тийгизбейт. Себеби геомембрана топурак алдында 200 жылга чейин чирибейт. Процессте эч кандай кемчилик табылбаса, алтын чыгаруу 2020-жылдын 1-кварталында эле өндүрүлө баштайт. Эске салсак, Альянс алтын компаниясынын Кыргызстанга салымдары $1 миллиард жакындады. Ага социалдык долбоор дагы кирет. Ошентип, Альянс алтын алдындагы регионду өнүктүрүүчү Бакубат Талас фонду түзүлгөн. Ал фонд 4 жыл ичинде насыя жана грант түрүндө 450 миллион сом коротто. Негизинен социалдык объектилерди салуу жана ремонттоо менен алектенишет. Мисалы, Таластын Кара Ой айылындагы бала бакчага фонд 1,5 миллион сом короткон. Ал Ошентип, видеодон өзүбүз таанышкандай, 2020-жылдын жыйынтыгында Талас облусунда өнөр жайдын продукциясынын көлөмү жакшы жакка өзгөрөт деген үмүттөр бар. Анда эмесе суроо.
Жерүй алтын кени облустун кайсыл айыл өкмөтүндө жана кайсыл райондун аймагында жайгашкан? Айыл чарбасы. Бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагынын 65,3% айыл чарбасына жарактуу жерлер. Эгерде айыл чарбасына жарактуу жерлердин структурасын карай турган болсок, анда структурасы төмөнкүдөй. Бүгүнкү күндө 84% бул жайыттар, 15% айдоо жерлер жана 1% чабындылар. Дыйканчылык. Айыл чарбасынын биринчи тармагы дыйканчылыктан баштайлы. Бүгүнкү күндө дыйканчылыктын негизги облуста өнүккөн тармактары бул дан өсүмдүктөрүн өстүрүү, жер жемиштерди өстүрүү жана техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүү. Эгерде Кыргызстандагы ушул өсүмдүктөрдү өстүрүүдөгү облустун үлүшүн алып карай турган болсок, дан өсүмдүктөрү бүгүнкү күндө Кыргызстандагы үлүшү 8,6, Кыргызстанда өстүрүлгөн картошканын 17,5%-ын Талас облусунда өстүрүлөт экен, жер жемиштердин 10,5% жана жемиштердин 7%. Ушул жерден силерге дагы бир кызыктуу суроо окуучулар. Бул силер менен карап чыкканбыз экинчи чейректе техникалык өсүмдүктөргө аныктама. Кайсыл өсүмдүктөрдүн түрлөрүн техникалык дейт элек жана эмне себептен? Жана Кыргызстанда өстүрүлгөн техникалык өсүмдүктөрдү аттарын атап берсеңиздер. Анда эмес ошо дыйканчылыктын алган продукциясынын түшүмдүүлүгүнө дагы көңүлүбүздү буралы. Анда эмесе 2019-жылы Талас облусунун дыйканчылыгында төмөнкүдөй жетишкендиктер болгон. Өзүңөр көрүп тургандай, жалпы 45,4 миң тонна дан өсүмдүктөр чогултулган, анын ичинен 13 миң тонна буудай, 4,2 миң тонна арпа, 28,2 миң тонна дан өсүмдүктөрү. Жана ушул жерден мен силердин көңүлүңөрдү өзгөчө бургум келип атат. Албетте биз Талас дегенде көпчүлүгүбүз билебиз. Бул дан, буурчак жөнүндө сөз болуп атат. Биз баардыгыбыз жакшы билген төө буурчак же болбосо орусчасы фасоль деген өсүмдүк жөнүндө сөз болуп атат. Ошолордун көрсөткүчү бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1-чи орунда. Кант кызылчасын демек фабрикалык кум шекерди өндүрүүгө чогултулган көлөмү бул 14,6 миң тоннаны түзөт экен. Картошканын 234 миң тонна, жашылчалардын 90 миң тоннага жакыны жана башка. Анда ошол жана биз айтып кеткен төө бурчак жөнүндө сөзүбүздү улайлы. Төө бурчак бул төмөнкүдөй өсүмдүк. Өзүңөр билгендей, төө бурчак жөнүндө Талас облусундагы бир канча маалыматка көңүлүбүздү буралы. Анда эмесе бүгүнкү күндө Талас облусунда дыйканчылыкта алектенген калктын 80% төө бурчак менен алектенишет экен. Бул облустун негизги экспорттук товары болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Талас облусунда төө бурчактын орточо баасы 1 килограммга 70 сомду түзөт экен. Анда кийинки суроо. Төө бурчак жөнүндө маалымат. Мекени, тарыхы, негизги өстүргөн өлкөлөр жана 3 негизги пайдалуу касиеттери адам ден соолугуна. Мал чарбасы. Бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагында өзүңөр таблицадан көрүп тургандай ири мүйүздүү мал чарбасы Кыргызстандагы үлүшү 5% түзөт. Кой жана эчки чарбасы 9%га жакынды, үй канаттуулары 5%, жылкы 7%, чочко 2,5% жана алардын берген бүгүнкү күндө продукциясы төмөнкүдөй экен. Өзүңөр көрүп тургандай, демек 2019-жылы 12,5 миң тонна эт союлган экен. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстандагы союлган жалпы эттин 7%-ын түзүптүр. Чийки сүттүн 72,200 тонна сүт алынган, ал Кыргызстанда алынган сүттүн 6,5%. Жана жүндүн 1,5 миң тонна жүн алынган, ал Кыргызстандагы алынган жүндүн 11%-ын түзөт экен. Транспорты. Бүгүнкү күндө Талас облусунун транспорту негизги 2 түрү менен чектелет.
Бул албетте автомобиль транспорту бүгүнкү күндө жүргүнчү ташуудагы жана жүктөрдү ташуудагы колдонулган эң негизги транспорт жана темир жол транспорту. Автомобиль транспортуна албетте бул негизги биз буга чейин сөз кылган Бишкек, Талас жана Тараз автотрассасы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө стратегиялык трасса. Бүгүнкү күндөгү Бишкек-Талас автоунаа жолунун жалпы узундугу 365 км түзөт жана бардыгыбыз билгендей өтмөк ашуусу аркылуу өтөт. Ал эми темир жол транспорту облустун батыш тарабында, түндүк батыш тарабында өзүңөр көрүп тургандай Ташкент Алма-Ата темир жолунун бир бөлүгү участогу ушул биздин Талас облусунун чет жагы аркылуу өтөт. Кийинки суроо. Темир жолдун таасиринин натыйжасында пайда болгон Талас облусундагы жалгыз шаарча кайсы? Жыйынтыктоо. Кымбаттуу окуучулар, ошентип биз 2 сабак бою Талас облусуна мүнөздөмө бердик. Талас облусунун географиялык абалы менен таанышып чыктык, өзгөчөлүктөрүн байкадык, жаратылыш ресурстук потенциалы менен тааныштык, калкы менен жана чарбасына жалпы мүнөздөмө бердик. Анда бүгүнкү сабакты жыйынтыктоордун алдында бир канча суроого токтололу. Биринчи сурообуз. Талас облусунун чарбасын адистешүүсү кандай? А. Агрардык индустриалдык, Б. Индустриалдык, В. Агрардык, Г. Индустриалдык агрардык. Албетте бул агрардык индустриалдык. Кийинки сурообуз. Талас облусунун жалгыз кайсыл районунан темир жол өтөт? Варианттар: Манас району, Кара Буура району, Бакай Ата району жана Талас району. Туура жооп Кара Буура району. Кийинки суроо. Облус дыйкандары алган кайсыл өсүмдүктүн түшүмүнүн көлөмү эң жогору болуп эсептелет? 2019-жылы 234 000 тонна түшүм жыйнашкан. Жооптор: А. Төө бурчак, Б. Тамеки, В. Кант кызылчасы, Г. Картошка. Туура жооп картошка. Үй тапшырмасы төмөнкүдөй. Демек, окуу китебиндеги Талас облусуна арналган беттерди жана интернет маалымат булактарын пайдаланып, сабакта берилген суроолорго жооп жазуу жана окуу. Экинчи тапшырмабыз контурдук картага автоунаа магистралын жана темир жолун түшүрүү. Үчүнчү облус ишканаларынын таблицасын толтуруу. Ишканалардын таблицасынын шаблону көрсөтүлгөн жана мисал катары мына биринчи ишкананын аты жөнү жазылган. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабакта жолукканча.